Бакытты депутаттыктан издебей. Өзү мен төрөлүп электе эле атам каза болуп кеткен. Анан ошону айтсам ошону эстетип мен Кыргыз тасмаларынан көрсөң, дайым аяк жагы бактылуу болуп түшөт да. Эч ким өлбөйт, эч ким ажырашпайт, бардыгы сонун болот. Эмне үчүн сиздин тасмада сиз өлүп калдыңыз, каза болуп калдыңыз? Ата толтурган нерсени эне толтура албайт, эне толтурган нерсени ата толтура албайт. Ким канчага чыкканын чын айтканда эч ким билбейт да. Жалпы канча каражат кетти? мен мына Бишкекте жүрөм деп койсом. Кудай буйрса көрүндүгүн өзүнчө берем, сөз берем силерге. Баягы хайп карамайм деп депутаттарды кошуп, башка нерсени кошуп болушу мүмкүн да. А биздин кино чынында жашоодон алынган кино. Кыз жигит болуп жүрүп, анан бойдунда болуп калып калган образды да жараттыңыз да. Бул жака бир чоң эле бир особняк үй кирип кетти да. Аталык мээрим дегенди башка эч жактан таппайсың. Анан чындыгында эле турмушка чейинки жашоо бул кийин башаламандыкка алып келет. Бейиштин ортоңку эшиги ата дегенди көп айтып бербейбиз. Бул жаш ушунчалык көз ирмемдерге бай эмеспи. Бирде ыйласак, бирде жылмаябыз, бирде байысак, бирде акчабыз жок, бирөөгө муктаж да болуп калышыбыз мүмкүн. Дал ошол нерсенин бардыгын камтыган көз ирмем тасмасынын жабык көрсөтүүндө турабыз. Буга кандай болот, эмнелер курчалган, аны алдыда көрөбүз. Мен көп нерселерди билем. Эй жугунду, мени шантаж кылуучу сен эмес. Керек болсо мен соттошом. Ошондой де. Момун Шамаевич, бул бизнес. Бизнес. Бул иш батыра. Эрте менин апаңды эмчи салганга апам айткан жокмун. Мындан кийин антпе, макулбу? Ушинсең ичинде. Кандер байке. Тамак даяр болуп калды. Жүрүңүз. Чын айтыш керек, бул 3 жыл, 4 жылдан бери эмгектенип келип, анан азыр ошончо эмгегибиз 1,5 саатта бүтүп калганы бир башкача болот экен да. Бирок эң негизгиси эл аябандай кол чабып, жакшы кабыл алды. Көпчүлүк элге жагыптыр, бардыгы келип аябай жакшы ойлорун, жакшы пикирлерин айтып атат. Ошол жагынан мындай аябагандай толкунданып азыр кубанып атабыз. Мен ойлойм, ушул өзүбүздүн ушул биздин команда баягы алдыга койгон максатына канчалык бир пайыз жетти деп ойлойм. Анткени биздин кино негизи эле ушул кинонун аягына чыгарып, кино театрларга коюш бул өзүнчө бир жеңиш. Элге жагып, эл жакшы кабыл алганы бул биз үчүн бакыт. Жакшы. Негизи эле Кымбатбек байке, тасмаларды кыргыз тасмаларынан көрсөң, дайым аяк жагы бактылуу болуп түшөт да. Эч ким өлбөйт, эч ким ажырашпайт, бардыгы сонун болот. Эмне үчүн сиздин тасмада сиз өлүп калдыңыз, каза болуп калдыңыз? Эми негизи ар кандай сценарий болот, бирок биздин кино баягы мындай жашоодон алынган үчүн бул ошол жашоодон алган нерсеге эми анча-мынча оңдоолорду киргизгенбиз, бирок аягын ошондой болуп бүтүрдүк да. Бул нерсе көз ирмем деп атпайбы? Көз ирмем деген бул ким канчага чыкканын чын айтканда эч ким билбейт да. Балким бирөө 100 жыл жашайт, балким бирөө 50 жыл. Бирок ошол ар бир жашап аткан убактыңды, ар бир күнүңдү, ар бир саатыңды, ар бир минутаңды мындай баалаш керек да бул жашоодочу. Мен ойлойм, ар бир ушул биздин тасмабызды көргөн адам жашоосунда кичине болсо дагы бир ойлонуп, кой, эртеңки күнү мен мындай болушум керек экен, башка күнү мен мындай болушум керек экен, ошондо мен эртең мен артыма мындай жакшы сөздөр болот экен деген бир ой пикирде чыгат деп ойлойм.
Эмне үчүн кыргыз тасмасында көбүнчө депутаттарды, бизнесмендерди, анан дагы кредитти көбүрөөк кошушат? Анткени чын айтыш керек, мына биздин заман билинбегени менен азыр оорураак заман да, оор заман десек деле болот. Эми баягы көп мындай нерсеге неметпеш керек. Жакшы заман. Илгерки мисалы үчүн 16-жылга караганда аябагандай сонун заман. Бирок кыйынчылыктар баары бир болуп турат да. Анан негизи ойлойм ошо көбүнчөсү эле баягы хайп карамайм деп депутаттарды кошуп, башка нерсени кошуп ушинтип болушу мүмкүн да. А биздин кино чынында жашоодон алынган кино. Мен ойлойм бул ар бир элге, ар бир адамга, ар бир атага, ар бир балага, ар бир жаш мунга мындай жүрөгүнөн орун алат деген ойдомун. Дал ушул тасманы көрүп жатып, жанымда көпчүлүк эле Ош облусунан келгендер экен да. Анан айтып атышты да, көбүнчө эле Ош тараптагы актер, актрисаларды алыптыр депчи. Эми мындай да, бул чын айтыш керек. Биздин кинонун канча десем бир 70% Ошто тартылган. Анан негизи актерлорду бул жактан деле алганбыз. Актерлордун көпчүлүгү бул жактан 50-ге 50 да. А бирок чын айтыш керек, азыр биздин айыл жергелерибизде мындай киного тартыла албай жүргөн, бирок аябагандай таланттуу көп актерлор аябай көп да. Ошол мен ойлонуп карап көрдүк, кастинг өткөздүк, бул жактан кылдык, Бишкектен, Оштон кылдык, Алайдан кылдык. Анан ошонун арасынан биз ошол өзүбүздүн киного сценарийге карап режиссер жактырды, ошол актерлорду алдык. Суроомдун акыркысы болсун, албетте бардык нерсе эле болгондон кийин жалпы канча каражат кетти жана ким демөөрчү болду деген суроо жаралбай койбойт. Келиңиз, канча акча кетти? Негизи бул киного чын айтыш керек, менин ушул искусство тармагына келип, университетти бүтүп, андан кийин иштеп, өзүм каражат топтогон, кандай десем, ошондо азыр 9 жыл, 10 жыл иштеген болсом, ошол каражатым, 10 жыл каражатым бүт баары кетти да. Топтогон каражатым. Бир айда канча табасыз? Эми ал кандай десем, сыр бойдон эле калсын, бирок мен ойлойм бул жака бир чоң эле бир особняк үй кирип кетти да. Анда келиңиз, жалпы элди дагы ушул киного чакыралы. Урматтуу кыргыз элим, мен ойлойм, баягы азыр кино сүйүүчүлөр аябагандай мындай көбүрөөк болуп баштады. Кыргыздын киносун сүйгөн аябагандай көп адамдар ошо болуп баштады. Мен ойлойм, азыр кыргыздын киносу да өсүп келатат, өнүгүп келатат. Ошолордун катарын толуктаган бул Көзүрмем деп кино айтып кетем. Ушул Көзүрмем кинону көрүп, өзүңүздөргө бир кичинекей болсо дагы бир мындай жакшы нерсе алып кетиңиздер. Мен урматтуу кыргыз элим бүт барыңыздарды ушул Көзүрмем киносуна чакырам. Мейли. Жакшы жагына иштейт. Макул. Аманды жакшы кара. Эгер башка учур болгондо, мен сага эч качан Аманды бербейт болчумун. А мен сага башка уй алып берсем болобу? Жок, Турпокойдун апасы керек да. Айтпаса ал ыйлайт да. Макул, мен алып берейин. А эгер союлуп кеткен болсо, бул шарттың аткарылбайт. Сиз аткара албаган нерсе жок дебедиңизби? Мынакей достор, жаңы эле биз Көзүрмем тасмасында болдук. Чындыгында бирде жылмайсак, бирде күлүп, мынакей азыр башкы ролду аткарган Нурбол, тасмадагы аты Аман. Аман, өзүң кинодон көрдүң, кандай жактыбы? Өзүмдө башкача сезимдер болду да, мендечи. Мындайды мен күткөн эмесмин да, мындай болуп кетет депчи. Аны өзүм көргөндө башкача сезимдер болот экен да, менде ошондой. Аман, эми өзүң жөнүндө айтып берип койбойсуңбу биздин Соло медиа порталынын көрөрмандарына? Азыркы образ жараткан Аман, тактап айтканда Нурбол канча жашта, кайсы жакта окуйт? Менин аты жөнүм Алимжанов Нурбол Залкарович. Мен Алай районунда өскөм, туулгам. Азыр мен 5-классмын, 11 жаштамын. Азамат. Анан Нурбол да ушул киного тартылып аткан учурда эң кыйын болгон жери сага кайсы болду? Эмнесин аткаргандан кыйналдың? Эң кыйын болгон жери мага сценарий жаттаган жери, дагы кино аткарып атканда көп деле уктабадым да. Уйкудан кыйналдым. Уйкудан кыйналдык. Ушунда башка калган оңой эле болду. А жана ырдаган жерлери, ыйлаган жерлери аларчы? Ыйлаган жери бирок абдан эле кыйын болду десем чын эле айтайын.
Анан ырдаган жерлер го мен өзү кичүү кезимден бери ырдаганды аябай жакшы көрөм. Ырчы болгум келет да чоңойгондо. Кимде ырчы болгуң келет? Мен Нурмат Садыров да ырчы болгум келет да. Анан талаага барып кыйкырып ырдаган, ыйлаган жерлеринде улак канча дубль менен тартылды ошол жери? Ошол жери бирле дубль менен тартылды. Бирле дубль менен. Элдер таң калат да кантип ыйлады депчи кызыгып аткан болуш керек. Өзү мен төрөлө электе эле атам каза болуп кеткен. Анан ошону айтсам ошону эстетип мен ыйладым. Анда ушу кинону тартылып бүттүң эми. Кайра дагы кайсы кинолорго тартылып, кандай кинолорго тартылгың келет? Дагы ушундай ыйлаган жерлери бар киного же комедиягабы? Чын эле айтсам, комедия кинолор жагат мага. Комедияга тартылгым келет. Күлүп, ойноп жүргөн же. Ыйлабайлы, туура. Ыйлабайлы да. Азамат, анда келип классташтарга жалпы көрүп аткан сен мугалимдерге ыраазычылык билдире эле. Бул жакта жүрөр мугалимдер эмне дейт, э? Саламатсыздарбы, мугалимдер жана окуучулар. Мен силерге жакшы кино чыкканда жакшы кинонун болгонун каалайм. Саламатсызбы апа, ата? Мен мына Бишкекте жүрөм деп койсо. Азамат, жакшы окуйбузбу? Жакшы окуйбуз. 5-5тен 1 эмес 2-5тен алып окуйбуз да эми. Кудай буйруса. Бир суроо берсем болобу? А эмнеге ушунча жылдан кийин? Эмнеге чейин эмес? Анын баарынын өзүнүн себептери бар. Сиз менин түмөн атамдан сатып алдыңызбы ошондо? Эмне кылышым керек эле? Кредиттерим ол жериме жетти. Менчи үн катпай бак келдим го бирөөнүн баласы. Ага деле жакшы болот. Жаманды каалап аткан жокмун. Шаардагы бай атасынын колунда болсо. Түмөн, сен менин балам саттың, түшүнүп атасыңбы? Сатсам, сен үчүн саттым. Боор эки балдар үчүн саттым. Эже келин, санда да ушул тасмага тартылып калганыңызга эмне себеп болду? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мага режиссер чалган, ушундай биз жакында драма тарткан жатабыз. Эгер убактыңыз болсо, ушул убакта тартабыз депчи. Анан мен айткам, сценарийди окуп көрөйүн деп. Анан мага сценарийди жибергенде режиссер окуп, анан аябай ушундай орусча айтканда шок болгом да. Ушунчалык канча убакыттан бери искусство тармагында жүрүп, ушундай таасирленте турган кино сценарий окуй элек болчумун да, мага аябай жаккан. Анан дароо эле режиссерго билдиргем, мага аябай жакты. Мени дагы ойго салып жүргөн проблемалар бар экен бул жерде. Абдан олуттуу кино болчудай, тарбиялык мааниси чоң кино болчудай экен деп айткам да. Жакшы. Дагы ушул кинону көрүп жатып, мага бир катуу тийген жери болду. Дагы ушул бойдок кезде кыз жигит болуп жүрүп, анан бойдунда болуп калган образды да жараттыңыз да. Азыркы тапта ал нерсе күнүмдүк турмушта дагы болбой койбойт. Ошол нерселерге оюңуз кандай? Негизи бул турмушка чыга элек кыздарга кулак кагыш болду го деп ойлойм да. Себеп дегенде биздин ата-энелерибиз айтат, жакшы адептүү жүрүш керек депчи. Анан чындыгында эле турмушка чейинки жашоо бул кийин башаламандыкка алып келет деп ойлойм да. Ошондуктан баардыгыбыз баалуулуктарды, биздин ата бабаларыбыз сактап келген баалуулуктарды баалап, мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек да. Ошол эле үй бүлө никеге турганда нике бизди коргойт. Атасыз балдар калбайт. Мүмкүн канжар дагы аны пландаштырган эмес, башка бирөөнүн дагы сезимин сыйлашыбыз керек деген ойдомун. Жакшы. Ада ушул кинодон алган сизге кандай таасир берди? Эмнени ала алдыңыз? Ар бир тартылган тасмада сөз түрдө сизге калтыра турган бир пайдалуу жери болот да. Эмнени ала алдыңыз? Бул жерде өзүмө пайдалуу көп эле нерсе алдым. Ошо балдарга көңүл бөлүү азыркы учурда бизде жашоо абдан кымбаттагандан кымбаттап баратат да.
ошондо биз көбүрөөк акча табып, балдарга биз жакшы оюнчук сатып берсек, же болбосо жакшы окуу жайга окутсак, ошол бакыт тартуулайт го деп ойлойбуз. А көрсө, бул жерде эне атанын мээрими, ошондон адамга болгон жылуулук, адамдар бири-бирине көңүл бөлүүгө, маани берүүгө абдан муктаж экен да. Ошондуктан биз көп адамдар бакытты байлыктан, бийликтен издешет. А бул жердеси бактылуу болуш үчүн жөнөкөй эле нерселер, көңүл буруу, чындап ошол нерселер керек экен. Жүрү тамактанабыз. Аман. Мен сени бүгүн бир жакка алып барам, Каяка? Сага жагат. Аман, бұл Қанжар сенің өз атаң болот. Сени шаарга алып кетем деп келиптир. Дал ушул кинонун артында эмгек кылган ушул каттуу мейманыбыз бар. Анда мына тасманы көргөндөн кийин мына ушул меймандарыбыздын сөзүн угам дедик эле. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нурширин Кадырбеков агайыбызды жана чакырып коюп Асыл келди, адам ооруп атат, бирок мен максатыма жеткенчекти бирөөгө бербейм деген жер бар экен. Адам эгерде канчалык берешен болсо, ошончолук оорудан алыс болот экен, ишенип коюңуздар. Бекерден кыргыздар кан чыгарган эмес. Ушундан тыйын кылып коюңуздар. Башка дары таасир этпегенде бирөөгө садака бер дейт. Муктаждар чечип берет дейт, ошол сага шифа болот дейт. Ошол сабакты көрдүм, бул бир. Экинчиси, байлык, бийликтен бакыт издебей эле коюңуздар. Бирөө айткан экен, мен 5 нерседен издеп көрдүм, таппадым, бакыт издесеңер ошондон кийгилерин издеп көргүлө. Биринчиси, жакшынакай машиналардан издедим, таппадым. Экинчиси, татынакай аялдардан издедим, таппадым. Үчүнчү, бийик үйлөрдөн, эң сонун шарт бар үйлөрдөн таппадым дейт. Андан кийин да эки нерсесин унутуп калдым. Андан мен силерге бирдеке айтайын. Бакытты депутаттыктан издебегиле. Бирөө бакыт издеп узак жолго чыгып 7-8 жүргөндөн алдынан бирөө чыккан экен, каяка баратасың? Бакыт издеп баратам десе, балам, бакытты башка жактан эмес, өзүңдөн издеди. Чындап, акыры кымбат чинодо аты ким эле эстеп койгулачы? Канжар, Канжар бакытты өзүнүн жүрөгүнөн тапты, өзүнүн баласынан тапты. Чындыгында эң чоң байлык ата кылган тарбиялуу, мыкты, адептүү бала деп. Ошол жерден тапты. Аталык мээрим дегенди башка эч жактан таппайсың. Аталык мээрим болсо, арканда калган жакшы балаң болсо, ден соолугуң чын болсо деле бактылуулугуңду көрсөттү. Канча адамдар бар, бай бирок бактысыз. Канча адамдар бар, кедей бирок бактылуу. Аман, чындык атың кандай? Нурбол, бизди сүрөт тартып алгачы. Нуржигит Нурбол. Аман бол, бар болун, жүзүң жарык болсун, келечегиң кең болсун, эки дүйнө даражаң бийик болсун. Бул сенин даңгыр жолуңдун башталышы. Келечекте Голливудтун жылдыздар жараткан ийгиликтерди жарат, максатыңа жет, бирок кайда жүрбө, аман бол, ыймандуу бол. Чоң рахмат. Апасынын токтолгон айбар баайым. Баары жерде мисалы мен апасы болгондо мушташып кетмекмин, бербейм деп чачымды жулмакмын, бетимди тутмакмын. Токтоо гана бербейм деген андай. Негизи бир белек бешкегим гүлүм менен келсем болбок экен. Агай барыш керек, чакырып атат деди. Анан чакырган жерден калып өзүң басып барба деп, жыйым бүтөр менен жөнөдүм. Ошон үчүн Кудай буйрса көрүндүгүн өзүнчө берем. Сөз берем силерге. Саламатсыз багай, келиңиз анда дал ушул көз ирмем тасмасына күбө болдук. Оюңузду уксак, кандай ойдо калдыңыз? Фильмдин аталышы кандай? Көз ирмем.
Көрдүңүзбү, идея ушул жеринде да. Өмүрүм көз ирмем эле, бирок ошо көз ирмем өмүрдү татыктуу жашап өт деген идеяны болгон абдан жакты. Анткени ушу бир өмүрдө деле адамдар адам деген атка татыбай турган көп нерселер болуп коет да. Өмүр үчүн, байлык үчүн, бийлик үчүн, таасир үчүн эми алтын күмүш таш деп коет, арпа буудай аш деп коет. Негизи адамдык ыйманда экендигин, ичиндеги таалим тарбиясында көрөнгөсүндө экендигин абдан жакшы берген сюжет болуптур. Мен өтө ыраазы болдум. Анан агай, ата бала темасы азыркы учурда көбүрөөк козголуп жатпайбы? Ушул боюнча оюңуз кандай? Негизи бейиш энелердин таман астында деген макалды баарыбыз айтабыз, бирок бейиштин ортоңку эшиги ата дегенди көп айта бербейбиз. Чындап ата көргөн, атанын тарбиясы көргөн такыр башка. Ата толтурган нерсени эне толтура албайт, эне толтурган нерсени ата толтура албайт. Ошон үчүн ушул мамиле, ушул маселе өтө маанилүү бүгүндө. Бүгүн биз балабыз бар, бирок ата эмеспиз. Эмне себептен дегенде, атанын атадан милдети бар. Убагында мээримин төгүп, берерин берип калыш керек. Азыр болсо жалаң эле бизнес, иш, түйшүк, андан кийин достор менен аш жемей, бильярд ойномой, балага такыр убакыт бербей калдык да. Ошон үчүн бул тематика актуалдуу ойдон калат. Ушул багытта көп иштешибиз керек.